Эми бул жерде Адахан Мадумаровдун анан азыркы Садыр Жапаровдун тарапташтары мындай күрөшүп аткандай болуп атат. Мен ушул жерде бирдемени айтып кетейин. Азыр мен жана бүгүн күндүзү ошол Баткендеги ошол баягы Төр көчө деп аткан жердеги айылда өмүр бою айыл башчы болуп иштеген Разия деген эже менен сүйлөштүм. Разия деген эже айтып атат. Баткен сүлүктүү Баткен Лейлек жолу абдан азап менен салынган жол деп атат. Ал үчүн ар бир метри үчүн тажиктер менен алышып жүрүп, анан ошол жол салынган деп атат. Эгерде ал жол салынбаса, тажиктер андан нары дагы жогорулап Кыргызстандын ичине карап кирип келе бермек деп атат. Анан ошол жол жанагы Төр көчөгө келгенде курулбай калган деп атат. Анан ошондо жанагы Адахан Мадумаров барып, анан ошол жолдун курулушуна мындай бир салым кошкон деп айтып атат. Негизи эле жанагы Исфара Варух жолу мурдатан илгертен тажиктердики болуп келген деп айтып атат. Ошол эле учурда биздин дагы жолубуз бар. Ошон үчүн ошол жол өзү негизи талаштуу жол. Чындыгында эле мына ушундай бир 4 бурчтук жер, ушунчалык талаштуу жер. Ошон үчүн бул жерде Мадумаровду дагы бир тараптуу эле жанагы саясат үчүн аны чапкылап, аны тепкилеп, аны эзип салуу туура эмес деп ойлойм. Негизи эле Мадумаровду күнөөлөө, ошол саясатта күнөөлөө, тажиктер үчүн ооба туура Мадумаров туура эмес кол койгон, бирок Мадумаров кол койгон деген нерсени мындай моюнга алууга жатып калат. Ошондуктан Мадумаровду күнөөлөгөнгө шашпай турсак деп чакырат элем. Ошол.